Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп, дүйнө жүзүнүн көңүлүн өзүнө бурду. Бир жумага созулган майрам той оюндарынын жыйынтыгына чыгып, чет элден келген коноктор 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде жер чаңыта бийлеп, жагымдуу маанайы менен өз үйлөрүнө таркады. Оюндун жабылыш аземинде эстафета мөңгү суусу толтурулган көкөр менен тапшырылды. Аскердик оркестр менен коштолгон бий, жүрөк толкуткан ата мекендик ырлар, дүйнө шоу жылдыздарынын аткаруусундагы чыгармалар менен коштолду. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде өкмөт башчысы сөз сүйлөп, кыргыздар дүйнөгө өз тарыхын жана маданиятын абдан жогору сыйлаган эл катары таанылгандыгын белгиледи. Премьер-министр дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү кезегин Туркияга өткөрүп берди. Аталган оюндардын туусун жана мөңгүнүн суусу коюлган көкөр Туркиянын туризм жана спорт министринин орун басары Хамза Ярлыкка тапшырылды. To Deputy Minister of Culture and Sport of Turkey, Hamza Yerlikay. Kutmandu keçiңиздер менен урматтуу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катышуучулары жана ардактуу коноктору. Урматтуу айымдар жана мырзалар, уважаемые участники и гости Третьих Всемирных игр кочевников. Distinguished guests, dear ladies and gentlemen. Жабылыш аземинин кийинки бөлүгү концерттик программа менен уландага чет элдик белгилүү ырчылар Рэй Хортон, Джо Томпсон, Наташа Рейд, өзбекстандык ырчы Озада Нурсаидова, казакстандык Жанар Дугалова жана орусиялык Корне, румыниялык, германиялык Чыңгызхан тобу катышты. Ошондой эле жергиликтүү эстрада жылдыздарынын да таланттары тартууланды. Жылдыздарга кошулуп, көрүүчүлөрдүн 80% чогурдап бийлеп, көчмөндөрдүн 3-чү оюндары жагымдуу маанай менен жыйынтыкталды. Ушул биз ойлойбуз, келечекте ушул эле катышуучулар сөзсүз келет. Келгенде да өзүнүн үй бүлөлөрү менен, достору менен келсе, андан тышкары кайерге, кайсы жерге айтып берет Кыргызстан жөнүндө. Туристтер артынан келсе, биз ойлойбуз, бул эң чоң максат, ушул көчмөндөр оюндары коюлган максат, ушул өзүнүн натыйжасы ушул болуп атат. Анан дагы бир чоң байкасак, бул кыргызстандыктардын биримдиги. Ушул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ичинде мына кыргызстандыктар баарыбыз бириктик. Дагы бир жолу эстеп, биздин тарыхыбыз, балдарыбызга айтып берип атабыз. Мына кыргыздар ушундай болду эле, момундай тарыхы бар, момундай када салттарыбыз бар. Бул деле аябай бир чоң жакшы жыйынтык болду. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк 3-чү оюндарын өткөрүүгө жалпы жөнүнөн Кыргыз өкмөтү 303 миллион сом сарптаган. Ал эми Байге фондунун көлөмү 28 миллион сомду түздү. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына спорттун 37 түрү киргизилген. Анын ичинде 15 мамлекеттин улуттук оюндары бар. Мында 74 өлкөнүн, Россиянын 12 субъектиси, 1976 спортчу келип оюнга катышты. 2-сентябрда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өткөрүлгөн соң, 3-сентябрда Кырчын этно шаарчасындагы салтанат башталды. Ал жак маданий иш-чаралардын чордуну болуп, кыргыз каада салттары той менен коштолду. Жалпысынан алганда Кырчын этно шаарчасында 1500 ашык боз үй тегилип, коноктор тейленип жатты. Расмий маалыматтар боюнча жайлоого 200 миңге чукул адам келди. Ал жакта жеңил унаалардын саны 30 миңге жетти. Кырчында күнүнө 150 этно маданий жана спорттук иш-чаралар өткөрүлүп, бүтүндөй убакыт аралыгында 700дөн ашуун иш-чара өткөрүлдү. Мында ар кандай багыт боюнча 18 республикалык конкурстар уюштурулду. Жергиликтүү жана чет элдик коноктор жайлоого толуп, чоң майрам салтанат 6-сентябрга чейин уланды. Кыргызда кандай тиешелүү атабыздан калган немелер, урпактардан калган буюм терин ошонун баарын алып келдик. Боз үйдөн баштап идиш аяк немеге чейин, дилага тепшеге чейин. Сонун болбоду. Азыр мына 2 күнөн бери биз ушул күбө болуп атабыз. Бул иш-чарага да мындай жогорку деңгээлде өтүп атат. Барган сайын, жыл өткөн сайын дүйнө жүзүндө таанып да. Боз үй тигип, биз да меймандарды
тосуп узатып атабыз. Мына кече стадионго бардык. Бүгүн мына концерттер болуп атат. Бул арада спорттук оюндар Кырчын жайлоосунда, Чолпон Атадагы ат майданда өтсө, күрөш мелдеши аймактагы ден соолукту чыңдоо борборунда, интеллектуалдык оюндар Евразия эс алуу борборунда орун алды. Мында спортчуларга 594 медаль топтому ойнотулуп, алардын ичинен 174 алтын, 173 күмүш, 244 коло медалды түздү. Hammasi kuchli. Turkmanistonda kurash zo'r bo'ldi. Musobaqa zo'r o'tib chiqamiz. Ушундай шартта, ушундай иш-чараны өткөрөт деген бул өзүнчө бир ийгилик. Кыргыз элин даңазалай турган иш-чара болуп атат. Сырттан да коноктор да келишкен, Швециядан менин конокторум келген, Австриядан конокторум келген, Италиядан коноктор жүрүшөт. Негизи бардыгы абдан таң калып атышат, ыраазычылыгын билдирип атышат, суктанып атышат. Жалпы жыйынтыкта 103 медаль менен Кыргызстан 1-орунга жайгашты. Ал эми 2-орунга 72 медаль менен Казакстан жана 3-лүктө Орусия 56 медаль менен орун алды. 4-гө Түркменистан жана 5-ге Өзбекстандын спортчулары ээ болду. Жалпы эсебинен алып келгенде 30 мамлекеттин өкүлдөрү медаль алды. Эми өзүңүздөр билгендей, бу жерде Кыргызстандын спортчулары алдыда келатат. Андан кийин Казакстан, Россия, Түркменистан, Өзбекстан командалары болуп атат. Мен ойлойм, буга себеп объективдүү өткөндө биз эл аралык деңгээлдеги калыстар тобун чыгарганбыз. Аларда калыстыгын жогорку деңгээлде өткөзүп, ошондуктан ар бир экинчи мамлекеттин өкүлдөрү медаль алып атат. Көчмөндөр оюндарына 56 мамлекеттен 604 жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келип чагылдырды. Тагыраак айтканда 50 телеканал, 12 радио, 67 маалыматтык агенттик, 48 гезит жана 50 блогер 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын дүйнөгө таратты. Ал эми ата мекендик 70 жалпыга маалымдоо каражаттарынан 700дөн ашуун өкүлү өз ишин алып барды. Анын ичинен 25 интернет басылма, 7 радио, 30дан ашуун телеканал жана 12 гезит журнал. Кыргызстан 2-сентябрдан 8-сентябрга чейин дүйнө коомчулугун көңүлүн бурду. Туристтерге да бул оюн жагып, жакшы пикирлерин айтып жатты. So first of all, I'm from Italy. I'm from northern Italy. This is not my first time in Kyrgyzstan. Actually, I've been here for a while because I am an international delegate to know better the country and know about the culture. And it's great also to have Kyrgyzstan known very well in all over the world. The culture of Central Asia, it's very interesting. Like the horse games, the eagle hunting, the history. It's a very long tradition of these kind of things for a very long time, and I just find it very fascinating. So I had the opportunity to come and see it firsthand from myself, and I went and did it. Күч биримдиги рух биримдиги деген чакырыкта өткөн 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жаңы киргизилген жаңылык улуу жеңүүчүлөрдүн ортосундагы таймаш. Ал көчмөндөрдүн улуу күрөшү деп аталды. Анда 13 улуттук күрөштүн абсолюттук эң оор салмактагы жеңүүчүлөрү бир майданда кармашты. Мында бир гана жеңүүчү аныкталат. 2, 3, 4 орун деген болбойт. Жеңилгендин баары бирдей, жеңүүчү бирөө гана. Ошентип, бул мелдеште 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эң даражалуу наамы көчмөндөрдүн улуу күрөшү мелдешинин жеңүүчүсүнүкү болот. Ага 1 миллион сом, бир токулуу ат жана чемпиондук бел кор, улуу кармаштын хандык белгиси болгон таяк берилди. Спасибо всем организаторам. Я впервые в Киргизии. Очень понравилось все. Организатор на высшем уровне. Нас встречали, поселили. Спасибо. Ал эми жыйынтык катары айтсак, көчмөндөрдүн дүйнөлүк 3-оюндары көп көч, эмгек жана мээнет менен уюштурулуп, татыктуу түрдө Туркияга өткөрүлүп берилди. Эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020-жылы Туркияда өткөрүлөт. Түрк президенти да 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюшкандыкта өткөрүлө тургандыгын кошумчалап, Кыргыз эли улуу эл экендигин белгилеген.